сөздü ушул 70 жылдан бери Сулайман Тоону жетектеп келе жаткан мен 22-чи жетекчигемин. Биздин 21 жетекчибиз болгон менден мурда. Ошол бир тобу бул жерде залда отурушат. Ошол жетекчилердин аксакалдарынын бири жетекчилерибизден Карашев Өскөн агайга сөз берип койсок деп атабыз. Өскөн агай келсеңиз жетекчилердин атынан. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, сиздерге ардагер жетекчилердин атынан чын дилимден ыраазычылык билдирип, экинчиден сиздерге бүгүнкү конференциянын ишине илгерилик берсиз деген куттуктоомду жароо уруксат этиңиздер. Султан башталган музейдин кызматкерлери мен ойлойм мындан ары дагы чыгармачылык менен элдеги калганемелердин баарын топтоп, ушу элдин, журттун тарыхын дагы илгерилетип, ушу музейде көрсөтө беришиңиздерге чын дилимден ыраазычылык билдирип, конференцияга жакшылык, илгери иш каалайм. Чоң рахмат. Мына ушул Сулайман Тоону 2000-чи жылы ылайым кечип курдурган бул жерде Сатыбалды Туропов агай отурат. Сатыбалды агай, бир туруп коюңуз, эл сизди көрүп койсун. Мына бизде Сатыбалды агай болсун, Сатыбалды Туропов агай болсун. Ушул музей комплекстин курулушунда ылайым кечип, далайдан тил уккан, ошол курулушун жасаган киши. Чоң рахмат. Урматтуу бүгүнкү жыйындын салтанаттуу жыйындын катышуучулары, депутаты Айнур тойчу Эмна Алтыбаева жакында эле ушул Сулайман Тообузду келип кыдырып көрүп, биздин абалыбыз менен таанышып, Сулайман Тоону жакшыландыруу, өстүрүү боюнча өзүнүн баалуу кеңештерин айтып, мына жогорку кеңеште дагы трибунадан официалдуу кайрылуу жасады. Андан сырткары ушул башка замандаштарга үлгү катары биздин ушу тоонун этегин Сулайман Тообузга бак эткенге болбойт, тоонун этегиндеги бактыктуу жерлерге жакында эле 10 Тянь-Шань кара кайнап келип, өзү демилге көтөрүп эктирип кетти. Дагы 80 түп кара кайнап келип, айткан жериңиздерге эктирип берейин деп демилге көтөрүп жатат. Биз ушул учурдан пайдаланып, Айнур тойчу Эмна Алтыбаевага терең ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз Республикасынын Билим берүү министринин орун басары болуп жүргөн бүгүнкү күндө ушул түштүктөгү жалпы Кыргызстандагы эң чоң флагман болгон Ош мамлекеттик университетибиздин ректорунун милдетин аткаруучу болуп иштеп жаткан Кожобек Кудайберди мырзага сөз берели. Мен Ош мамлекеттик университетинин жамаатынын атынан, өзүмдүн атымдан бүгүнкү Сулайман Тоо музейинин 70 жылдыгына арналган ошол учурда Сулайман Тоо ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген 10 жылдыгына карата уюштурулуп жаткан ушул конференциянын ишине чоң ийгиликтерди каалап кетмекчимин. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, быйылкы 2019 жыл ушул Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп Түрксой тарабынан жарыяланып, анын алкагында бир топ иш-чаралар, илимий практикалык конференциялар, симпозиумдар ушул өтүп келатат. Ошолордун дээрлик көпчүлүгү ушул Ош мамлекеттик университетинин базасында уюштурулуп жатканы сиздерге маалым. Мен белгилеп кетким келип атат, бул жерде биздин ушул музей бүгүнкү конференцияга дээрлик ушул биздин эң республикабыздагы эң сыймыктанган тарыхчы агайларыбыз келип отурат. Ташмамбет Ференцалиевич бүгүнкү күндө ошол өз мезгилинде Ош мамлекеттик университетинин жетекчилик биринчи проректору болуп иштеген. Тынчтыкбек Чоротеген агай отурат бул жерде, Кыяз Сатарович отурат. Жана ошол бүгүнкү биздин тарых илиминдеги эң барандуу биздин окумуштуулар бүгүнкү конференцияга катышып атат. Мен ойлойм ушул окумуштуулардын бүгүнкү билдирүүлөрү ушул биздин конференциянын кандайдыр ийгиликтүү болушуна салым кошот деген терең ишеничтемин. Дагы бир жолу барлыгыңыздарды ушул быйылкы
Кудалаш келип аткан бир топ биздин юбилейлик майрамдар менен чын дилден куттуктаймын. Эми Ош мамлекеттик университетинин жетекчилигинин атынан, университеттин атынан Султан Арыстанбеков бизде символикалык түрдө картинаны кадап коюлду.